Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн болгон окуядан алынган колундан келсе мени кармап алаттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз бойго жете элек кезинен алдамчылыкты мыкты өздөштүрүп, өмүр бою алдамчылык менен гана акча таап көптөгөн суммаларды өзүнө ыйгарып, ФБРдин тыңчысы да аны кармай албай коет. Даяр болуп калган болсоңуздар баштай берели. Достор, арабызда кереметтүү Кыргызстанды сагынып, буйруса барсам тоого чыгып, туулган жеримдин абасын тое жыттайм деп сагынып жүргөндөр аз эмес. Андайлардын көпчүлүгү Москва жергесинде иштеп жүргөн бир туугандарыбыз болсо керек. Эгер сиз дагы Санчо Бей каналын Москва шаарынан көрүп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жаза кетиңиз. Анткени документ жасатыш мөөнөтүңүз келип калган болсо, ошол байланыш сандарга коңгуроо кылсаңыз, алар дайым сиздин кызматыңызда болот. Андыктан жазууга камданып калсаңыз +7 977 540 1042. 1969 жылы Франция өлкөсүнүн Марсель аймагы ФБРдин тыңчысы Карл Хенрети атайын Америкадан келип, ал жердин түрмөсүнө камалып калган америкалык Фрэнк Эбигнейлге жолугат. Көрсө, Карлдын максаты камалып калган Американын жаранын өз өлкөсүнө алып кетүү экен. Кызыгы, тыңчы камалып отурган адамдын муртадан тааныгандыктан анын өтө алдамчы экендигин билип, Фрэнк сууктан жөтөлүп ооруп жатам десе, Карл такыр эле ишенбей коет. Бир кезде Фрэнк жөтөлүнүн айынан эсин жоготуп, жыгылып түшүп, аны сүйрөп алып барып түрмөнүн ооруканасына жаткызышат. Бирок Фрэнк бир маалда эле ал жерден качып кетип, бирок оорусунун айынан көпкө деле бара албай, анын артынан бат эле жетип алышып, тез эле колго түшөт. Мындан соң кадр алмашып биз 1963 жылы көрөбүз. Бул убакта 16 жаштагы Фрэнк Нью-Йоркто атасы апасы менен жашачу. Атасы өз ишинде ийгиликке жетишип, ар кандай кечелерге үй бүлөсүн алып барып, кыскасын айтканда бактылуулук күндөрдү өткөрүп жатышкан. Бирок мындай жакшы күндөр көпкө деле узаган жок. Анткени атасы Уилдин ишканасы жабылып, ал банкка барса, банктан да акча беришпей, үй бүлө унаасын сатканга туура келип, андан соң үйүн да калтырып коюшат. Буга чейин кенен үйдө жашап көнгөн каармандарыбыз кичинекей Батирге көчкөнгө туура келип, ошол күндөн баштап каарманыбыздын апасынын өзүн алып жүрүүсү өзгөрө баштайт. Бир күнү каарманыбыздын туулган күнү болуп, атасы ага белек даярдап койгондугун айтып, мен банктан сага эсеп ачтым, ал жака $25 салып койдум. Анан дагы сага акча чыгаруучу чектерди белек кылам. Бул чектер аркылуу эсебиңдеги акчаларды ала берсең болот десе, каарманыбыздын атасы берген белекке кубанып, биз ушул жерде Фрэнктин атасы Уилл башына түшкөн маселелерди оңой эле чечип, тубаса алдамчылык таланты бар экендигин билебиз. Фрэнк атасынын жанында көп жүргөндүктөн ал жөндөмдөрдү өзүнө дагы ала баштаган эле. Ошондуктан ал жаңы мектепке которулган кезде убакыттан пайдаланып өзүнө окуучу көрсөтпөй мугалимдей көрсөтүп, дээрлик бир жума ичи француз тилинен сабак бере баштаптыр. Ал класска сабак эле бербестен ата-энелер чогулушун да уюштуруп, акыры бул тууралуу мектептин директоруна маалымат жетип, каарманыбыздын ата-энесин чакырышат. Бул окуяны уккан атасы баласын урушпай эле анын жөндөмүнө сүйүнүп күлүп койду. Бир күнү Фрэнк мектептен келип, апасы үйдө жалгыз эмес атасынын досу менен жүргөндүгүн көрүп, апасы калп эле актанып, атаңдын досу атаңды издеп келиптир. Мен болсо ага чай бердим деп кылмышын жаап чашыра баштайт. Ты ведь ничего ему не скажешь? Кантсе да апасы баласынын бардык нерсени түшүнүп калгандыгын билип, бул окуядан кийин арадан көп өтпөй эле атасы менен апасы ажырашууну чечет. Эркекти барчылыкта, аялды жокчулукта сына дегендей, атасынын акчасы бир аз азайгандан кийин апасы башкага кетүүнү чечиптир. Кызыгы, бул убакта каарманыбыз 18ге чыга электигинен аны атаң менен каласыңбы же апаң менен каласыңбы деп тандоо беришип, Фрэнк эч кимисин тандабай эле үйдөн качып кетүүнү чечет. Ал жашап жаткан аймагынан кетип, биринчи Нью-Йоркко барып, болгон акчасына жашап, акыры чөнтөгүндө бир дагы тыйын калбай алдамчылык жолдорун издей баштайт. Каарманыбыз эң эле биринчи документинде өзүнүн туулган жылын алмаштырып, банктарга барып ар кайсы адамдын атын жамынып акча алууну көздөйт. Бирок бир дагы банк Фрэнкке акча берген жок. Каарманыбыз бир кезде унаадан түшүп жаткан кесиптик кийимдерин кийип алган адамдарды көрөт. Көрсө, булар Панама авиакомпаниясынын учак башкаруучусу жана стюардессалар экен. Аларды бардыгы сырттан карап суктанып жаткандыгын көрүп, каарманыбыздын оюна бир нерсе келет. Фрэнк ошол мүнөттөн баштап учак башкаргычтар тууралуу маалыматтарды топтоп, жада калса Панама авиакомпаниясынын кесиптик кийимин алганга дагы жетишет. Фрэнк атайын банктардан акчаларды ала турган чек кагаздарды даярдап, ал жерге атайын авиакомпаниянын эмблемасын да жабыштырып, өзүн экинчи учкуч катары көрсөтүп айлык ала баштайт. Фрэнк банкка барардын алдында жасанып банктагы сулуу кыздарды тандап, алар чектерди текшерип жатканда ар кайсы сөздөрдү айтып, баштарын дагы айлантып койчу. Ал эле эмес, каарманыбыз эми учактарда дагы кайсы тарапка болбосун бекер учуп, стюардессалар менен мамиле куруп, керебетти дагы кыймылдатып жатты. Кандай болбосун, каарманыбыз атасын унутпай, ага ар дайым кат жазып, бирок чындыкты айтпай, мен учак башкарууга окуп жатамын. Жакында көп акча таап, биздин жашообузду мурдагы деңгээлге алып келем. Анан дагы апама менден салам айтыңыз, жакында бекер учуп каласыздар деп каттарды калп эле биринин артынан бирин жөнөтүп жатты. Ошентип арадан көп убакыт өтүп, биз бир кезде ФБРлердин кеңсесин көрөбүз. Ал жерде тасманын башында көргөн Карл Хенрети адамдарына маалымат берип, Фрэнктин жасап жаткан кылмыш иштери жөнүндө түшүндүрүп жаткан. Көрсө, Фрэнктин жалган чектер менен акчаларды алып жаткандыгы билинип, тыңчы Карл анын артынан изилдөө ишин жүргүзүп баштаптыр. Мой сын второй пилот. Какая форма, Фрэнк?
Фрэнк атасы менен жолугуп, атасы баласынын жетишкен ийгиликтерине кубанып, алар тамактанып жатышып, каарманыбыз атасына белегин берет. Көрсө ал атасына жаңы унаа сатып алыптыр. Анда атасы белекти кабыл албай тургандыгын айтып, мени ансыз деле салык кызматкерлери текшерип жатышат. Ошондуктан дүкөндү жаап салдым. Эми болсо унааны айдап барсам, алар мени дагы текшеришет да. Анан дагы менин азырынча өзүмдү өзүм бакканга кудуретим жетет. Андан көрө өзүң жөнүндө айт десе, Фрэнк атасынан апасы жөнүндө сурай баштап, ошол мезгилде атасынын төсү өзгөрүп кеткендигин көрөбүз. Көрсө ал аялын дагы деле өтө катуу жакшы көрөт экен. Бирок аялы мурдагыдай болбой, мамилеси өзгөргөндүктөн ортодо аралык пайда болуп, мен апаңды баары бир өзүмө кайтарып алам деп көзүнөн дагы жаш тегеренип кетет. Бул убакта Карл жардамчыларын алып дагы деле каарманыбызды издеп жүргөн. Алар жалган чектердин кайда иштелип жаткандыгын билишип, мейманканалардын бирине келип, ал жерде Фрэнкке тиешелүү чектерди көрүп, мейманкананын ээси Фрэнктин дагы деле ошол жерде экендигин айтат. Анда Карл тапанчасын алып жардамчыларын сыртка коюп эле дароо анын бөлмөсүнө чуркап, кирип барса, ал жерде ар кандай чектин кагаздары жана чек жасай турган машинка бар экен. Бирок Карл Фрэнктин бетин тааныбайт эле. Ошондуктан мындай нерсеге даяр болгон Фрэнк ажатканадан чыгып, сен 5 мүнөткө кечигип калдың. Менин атым Барри Аллен, биз акчалай кылмышкерлерди кармаган топтонбуз. Эмне бул Фрэнкти бир эле сен издеп жүрөт дейсиңби? Биз деле издедик. Мен аны сенден мурда кармап алдым. Ишенбесең, терезеден кара деп атасын баласы унаага салып жаткандыгын көрсөтүп, ишенбесең менин документтеримди текшер деп эле калп эле капчыгын берип коет. Анан дагы каарманыбыз Карлга, сиз бул жерде менин документимди текшерип олтуруп туруңуз. Мен кылмышкерге тиешелүү буюмдарды ташый берейин деп чек жасай турган машинканы көтөрүп алып ал жерден чыгып кетет. Ошондо гана баш айланып калган Карл капчыкты ачып анын ичинен эчтеке таппай, терезени карап Фрэнктин качып бара жатканын көрүп алдангандыгын түшүнөт. Кечинде болсо Карл жумушунда олтурса, Фрэнк ага коңгуроо кылып, мен сенден кечирим сураймын. Мейманканада сени бир аз алда уят кылып койдум окшойт. Кааласаң азыр дагы келсең болот деп өзүнүн дарегин айтса, бул жолу Карл такыр алданбай, сен мени дагы бир жолу уят кылгың келип жатат окшойт. Бирок мен сенин сырыңды билдим. Сен мага эмне үчүн коңгуроо кылып жатасың? Анткени сенин башка коңгуроо кыла турган адамың дагы жок. Бул дүйнөдө жалгыз калган неме экенсиң десе, бул сөздөргө чыдай албай каарманыбыз дароо эле байланышты өчүрүп салат. Потому что Барри Аллен герой комиксов. Карл, при чем тут? Ошентип Карл каарманыбыз буга чейин өзүн Барри Аллен деп айткандыгын эстеп, Барри Аллен деген ат комикстеги каармандын аты экендигин түшүнөт. Демек биз издеп жаткан адам 18ге чык элек бала. Нью-Йоркто үйүнөн качкан балдардын тизмегин тапкыла деп адамдарына буйругун берип, тыңчылар дароо эле каарманыбыздын апасы Паулага чыгышат. Көрсө бул убакта Паула Фрэнктин атасы менен ажырашып, анын досуна тийип алыптыр. Тыңчылар ага келип Фрэнк жөнүндө маалымат алышып, анын аты жөнүн толугу менен билип, анан дагы Карл Фрэнктин сүрөтүн көрүп, жанагы кылмышкер так эле ошол бала экендигин түшүнөт. Бул убакта каарманыбыз Жоржия штатында жашап калып, ал жактагы батирлердин бирин ижарага алып, кечелерди өткөрүп жашоосун жыргап кууна уланта берет. Бир күнү анын досу ооруканага түшүп калып, Фрэнк аны көргөнү барып, ал жерде медайымдардын бири Бренда менен таанышып калат. Каарманыбызга Бренда дароо эле жагып калып, Фрэнктин оюна бир нерсе келип, мен бул жерге дарыгерликке жумушка орношкону келдим деп өзүнө керектүү документтерди дагы жасай баштайт. Ал дарыгерлик окуу жайды мыкты бүткөндөй кылып документ жасап, адаттагыдай эле жумушка алгандардын бардыгын алдап башка дарыгер болуп орношуп алат. Бул убакта Бренда экөөнүн мамилеси дагы жакындай баштаган. Карл болсо каарманыбыздын атасы Уиллга келип, андан Фрэнктин кайда экендигин сурай баштайт. Бирок Уилл эчтекени айтпай койгон кезде Карл ал жерден Фрэнктен келген каттарды көрүп, ал каттын кайдан жөнөтүлгөнүн дароо эле жазганга жетишип калат. Ошентип тыңчыларда каарманыбыздын кайда жашап жаткандыгы тууралуу маалымат пайда болуп, алар Жоржия штатына келип, каарманыбыздын батирине келип, бирок Фрэнкти таппай коюшат. Көрсө бул убакта Фрэнк Бренданын ата-энеси менен таанышайын деп жаңы Орлеанга кетиптир. Анткени тыңчылар анын дарыгер болуп иштеп аткандыгын дагы билип, бирок ооруканадан таппай коюшат. Эң кызыгы, Фрэнк Бренданын ата-энеси менен таанышып, анын атасы прокурор болуп иштегендигин билип, дароо эле ошол тарапка ооп, мен дагы юридикалык окууну бүткөнмүн. Кааласаңыз сизге жардамчы болуп иштегенге даярмын деп юрист болууну чечет. Кызыгы, бул жолу дагы Фрэнктин максаты ишке ашып кетти. Поздравляю, Фрэнк Коннорс, помощник прокурора. Спасибо, сэр. Добро пожаловать. Ошентип каарманыбыз кайнатасынын жардамчысы болуп, юридикалык маалыматтарды чогултуп үйрөнүп, Бренданын үйүндө жашап, жакында ал кызга үйлөнө турган болот. Ошондуктан Фрэнк атасына барып жолугуп, ага жакшы маалыматын айтып, мен жакында үйлөнөйүн деп жатам. Апам экөөңүздарга тең чакыруу кат алып келдим. Силерге учакка дагы билет алып койдум десе, атасы апасы жөнүндө айтып берип, сенин апаң менин досума турмушка чыгып кетти. Алар азыр өзүнчө жашашат. Менин болсо ишим такыр эле арткага кетип, өзүм дагы ишке орношконго туура келди. Анан дагы мага ФБРдин тыңчылары келип, сен жөнүндө сурашты, бирок алар сени кармай алышпайт. Анткени сен алардан акылдуусуң да десе, Фрэнктин чини келип апасынын кылган ишине ачууланып, анан дагы атасына сен эмне үчүн менин кылмышкер экендигимди билип туруп токтотпой жатасың? Ушул кантип болсун деп ал жерден ачуусу менен чыгып кетет. Мындан соң ал Карлга дагы бир жолу коңгуроо кылып, мен эми ишимди токтотоюн деп жатам. Сен менин артымдан түшпөй эле койсоң болот. Мындан кийин алдамчылык кылбаймын. Жакында үйлөнүүгө ниет койдум десе, тыңчы ага жооп берип, сен буга чейин 5 миллион доллар урдадың. Биз кантип эле сени жөн коебуз? Сени табышыбызга деле аз убакыт калды. Коркуп жатасың эмне деп каарманыбызга кайрадан ой салат. Бул убакта тыңчылар каарманыбыз
каарманыбыз атын Фрэнк Коннорс деп өзгөрткөнүн билип калган эле. Ошондуктан бул жолу аны табыш көп деле кыйынчылык туудурбай той учурунда жетип барышып, Фрэнк тыңчыларды байкап калып качууга шашылат. Ал сүйгөн кызы Бренданы жанына алып келип ага акчаларды көрсөтүп, "Эгер сен мени чындап жакшы көрсөң, менин сөзүмдү жакшылап уккунуң. Менде акча аябай көп, эми биз эч нерседен кем болбойбуз. Бирок менде сен билбеген сырлар бар, ага көп деле башыңды оорутпай эле койсоң болот. Анткени ортобуздагы сүйүү бардыгын жеңип кетет, бирок мен азыр бул жерден качышым керек. 2 күндөн кийин экөөбүз Майаминин аэропортунан жолугабыз. Саат 10:00 ошол жерге эч кимге айтпай келгениңде эле терезеден чыгып качып кетип калат." Ошентип Карл бул жолу да каарманыбызды кармай албай калып, бирок башкача жолун ойлоп таап, Фрэнк Брендага айткандай 2 күндөн кийин Майаминин аэропортуна келет. Ал дароо эле Бренданы көрүп ага чыгайын деп калып, бирок бир нерсени байкап, Бренданын айлана чөйрөсүндө тыңчылардын өтө көп экендигин сезет. Көрсө Карл Бренданы көндүрүп, Фрэнк келсе кармайбыз деп чечишиптир. Анда Фрэнк ал жерден кетип калып, эми өлкөдөн чыгып кетүүнү чечип, буга чейин учкучмун деп кесиптик кийимди кийип алып алдап жүргөн кезин эстеп, атайын сулуу кыздарды жалдап, аларды стюардессадай кылып кийинтип, өзү болсо кыздарга аралашып учактын башкаруучусундай кийинип алып аэропортко кирип жөнөйт. Көрсө бул убакта чындап эле тартип сакчылар менен тыңчылар аэропортко толуп калыптыр. Алар кыздарга көңүл буруп, каарманыбызга көп деле көңүл бурбай, Фрэнк алардын ортосу менен өтүп, эч кандай тоскоолдугу жок эле учакка олтурган бойдон кетип калат. Ошентип бул окуядан кийин 7 ай өткөндүгүн көрөбүз. Фрэнк Америкадан Европа өлкөсүнө чыгып кетип, дагы деле мурдак ишин токтотпой, ал жакта дагы жасалма чектер менен банктарды тоноп жүргөн болот. Карл дагы анын артынан издөөсүн койбой, каарманыбыз Европада иштеткен чектерди таап, чек жасаган адистерден сурап, мындай чектер кайда жасалат десе, алар дароо эле Францияны айтышат. Франциянын Монтришар аймагы 1967-жыл. Карл бул жолу жанагы чекти жасалган жерди таап келип, каарманыбызды ошол жерден табат. Ал дароо эле Фрэнкти алдап, "Сен бул жерден качам деп аракет кылбай эле кой. Анткени сыртта тартип сакчылар тизилип турушат, алар сен чыксаң эле атып салат. Мен аларга биринчи мен чыгамын деп айтканмын" десе, Фрэнк Карлдын сөзүнө ишенбей, "Сен калп эле кулакка тебе бербечи, өзүң жалгыз келгениң көрүнүп турат го. Колуңдан келсе мени кармап ал. Мен сенин сөзүңө ишенип жөн эле колго түш берет деп ойлоп жатасыңбы? Андан көрө качып кеткеним жакшы эмеспи" деп эле болбой эле качканга аракет кылып баштап, Карл олуттуу туруп алып эшикке чыга көрбөс, сени чындап эле атып салышат. Чындап айтып жатам десе, каарманыбыз анын сөзүнө ишенгендей болуп, "Эгер чын айтып жаткан болсоң, нан урсун деп айтчы. Болбосо өлүп кетейиндечи" десе, Карл ага дагы макул болуп, акыр аягы Фрэнк көнүп колго түшүп берип эшикке чыкса, эшикте эч ким жок экен. Көрсө алдамчылар өздөрү деле кээде алданат турбайбы? Кантсе дагы бир кезде тартип сакчылар келип каарманыбызды камап салышып, биз ошондон кийин тасманын башындагы көргөн окуя өтүп, Карл Фрэнкти Франциянын түрмөсүнөн чыгып учак менен Америкага алып бара жаткандыгын көрөбүз. Анда Фрэнк Карлга кайрылып, "Мен атама коңгуроо кылып алсам жакшы болот эле. Сен коңгуроо кылганга уруксат берем деп айттың эле го" деп эскертет. Фрэнк, твой отец умер. Прости. Көрсө каарманыбыздын атасы буга чейин эле каза болуп калып, муну уккан Фрэнк эмне кылышын билбей ажатканага кирип, өзүн кармай албай жакшы көргөн адамынан айрылгандыгын түшүнөт. Бир кезде тыңчылар Фрэнкти ажатканадан чыккының деп кайра тыкылдатышып, Фрэнк жооп бербей койгон кезде эшикти сындырып кирсе, ал буга чейин эле качып кетиптир. Көрсө каарманыбыз болуттарды чечип ал жактан чыгып, учак конгон кезде анын дөңгөлөгү аркылуу чыгып качып кеткен болот. Ал биринчи эле апасы башка күйөөгө тийип ал жакта жашаган үйгө барып, апасына жолугуудан уялып терезеден карап эле туруп калды. Көрсө апасы бул убакта экинчи күйөөсүнөн кыздуу дагы болуптур. Бир кезде ал жерге Карл адамдары менен келип, каарманыбыз өзү эле колго түшүп берип, акыр аягы каарманыбыз соттун чечими менен 12 жылга түрмөгө олтурат. Кызыгы Фрэнктин түрмөдө олтуруу убактысы деле көпкө созулган жок. Анткени Фрэнктен кийин ага окшогон кылмышкерлер дагы пайда болуп, Карл башчысы менен түрмөгө келип, жаңы кылмышкерлер жасап жаткан чекти көрсөтсө, каарманыбыз аны бир көрүп эле бул жасалма экен деп айтып берет. Анда Карлдын башчысы Фрэнкке, "Биз сага жумуш сунуштайбыз. Эгер макул болсоң, ФБРде Карлдын кол астында финансылык кылмыштарга каршы иштейсиң. Макул десең, сени түрмөдөн чыгарып кетебиз" десе, Фрэнк көп ойлонбой эле макулдугун берет. Ошентип кечелек кылмышкер болуп жүргөн адам бүгүн ФБРдин кеңсесинде иштеп, бирок убакыттын өтүшү менен каарманыбызды кагаз иштери чарчатып жиберет. Ошондуктан ал бир күнү көчөдө бара жатып учкучтардын кесиптик кийимин көрүп калып, аккан арыктан суу ага берет дегендей бул жолу дагы качууну чечет. Каарманыбыз кайрадан эле жаңы паспорт жасап алып аэропортко бара жаткан жерден анын артынан Карл келип, "Мен 4 жыл аракет кылып сени качпайт деп ишендирип түрмөдөн чыгардым эле. Сен азыр жаш баласың го, дагы деле эмнеге мындай чечимге келдиң? Өзүңдү өзүң алдап качанга чейин жашайсың? Эми сен кайда качсаң деле сени кармаганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жолу кармалсаң 50 жылга чейин камалышың мүмкүн" деп эскертип, "Бирок мен сени кармаганга аракет кылбай эле коеюн, чечимди өзүң чыгар. Бүгүн жума күн, кетсең дагы биринчи күнү кайрадан ишке келгениң" деп эле ал жерден кетип калат. Ошентип ишемби жекшемби күнү өтүп, биринчи күнү Карл каарманыбызды күтсө, Фрэнк такыр эле келбей, Карл кадимкидей эле ишин улантып Фрэнктен үмүтүн үзүп койду окшойт. Бирок бир кезде эле Фрэнктин ал жерге кирип келгендигин көрөт. Көрсө каарманыбыз акыры жүрүп бир чечимге келиптир. Мындан соң берилген маалымат боюнча Фрэнк үйлөнүп 3 балалуу болуп бактылуу жашап калат. Ал Карлга жардам берип көптөгөн кармалбай жүргөн кылмышкерлерди кармашып, анан дагы Фрэнк чектерди башка адам жасай албай турган түрүн ойлоп табат.
табат. Бул кылган иши үчүн каарманыбыз миллиондогон акчаларды таап, Карл менен ушул убакка чейин мамилесин үзбөй достошуп жүрөт экен. Эми кандай болбосун ушундай мүнөттөр менен тасмабыз да аягына чыкты. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, алдамчылыктын акыр аягы жакшылыкка алып барбастыгын түшүнүп, өтүп кетчү 5 күндүк өмүрдү чындык менен жашайлы.